Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы Бишкектеги компаниялардын бири салык жашырып жүргөнүн аныктады. Бул тууралуу аталган кызмат кабарлады. Маалыматта айтылгандай, кызмат салык мыйзамдарын аткаруу боюнча текшерүү жүргүзгөн. Анын алкагында АК деп аталган жоопкерчилиги чектелген коомдун 53 миллион сомдон ашык салыкты жашырып жүргөнү аныкталган. Бул боюнча Кылмыш кодексинин чарба жүргүзүүчү субъекттердин кызмат адамдарын ири өлчөмдө салыктарды төлөөдөн четтөө беренеси боюнча иш козголду. Ошондой эле текшерүүдө аталган компаниянын негиздөөчүсүнө дагы 6 ишкана катталып, салык төлөө жүргөнү белгилүү болгон. Козголгон кылмыш ишинин алкагында аталган компаниялардын негиздөөчүсү камакка алынды. Жалал Абад облусунун Ала Бука районуна 8-июнда кыска мөөнөттө жаап өткөн мөндүр аралаш жамгырдын кесепетинен 128 гектар мөмө жемиш бактары жана 557 гектар эгин талаалар зыянга учураган. Бактыга жараша адам өмүрүнө жана турак жайларга зыян келтирилген эмес. Райондук жарандык коргонуу комиссиясы жалпы келтирилген материалдык чыгым 27 миллион 165 миң 610 сомду эсептеди. Кыргызстандык Нарын Насыров 9-июнда Батыш Европанын эң бийик чокусу Монбланга чыкты. Бул тууралуу Нарын Насыров өзү билдирген. Ал бул чокууга чыккан алгачкы кыргызстандык болду. Нарын Насыров 3 күндүк атайын даярдоодон кийин чокууга өз алтынча 5 саатта чыкканга үлгүргөн. Бир канча жылдан бери альпинизм менен машыккан Нарын Насыров учурда Швейцариянын Женева шаарында жашап эмгектенет. Белгилей кетсек, Монблан чокусунун бийиктиги 4810 метр жана ал Франция менен Италиянын чек арасында жайгашкан.